13 апрелде жалын каптаган базардан Жалал Абадта 58 соодагер жабыркаганы такталды. Күнүмдүк тамак ашы базарга байланган соодагерлердин мээнети бир күндө күйүп күлгө айланды. Саткан товары өрттөнүп, ири өлчөмдө чыгымга учураган бул жарандар бийликтен жардам үмүт кылып какпаган эшиги калган эмес. Бирок 10 күндөн бери эч бир дайындуу жооп ала албаган сатуучулар бийлик өкүлдөрүнө нааразы. Жетим баладай болуп жүрөбүз. Барсак биз билбейбиз качан болот. Эч кандай бийликтен, мэриядан эч кандай тыянак чыкпай атат. Биз ал жака барсак деле бизди эч ким кабыл алган жок. Кимсиңер, каяктан келдиңер, эмне деген болду да, мэр азыр жок экен, вице-мэр бар да. Аткаруучу бар да ошону, туурабы? Ордун аткаруучу адамдар бар. Эл катары, калк катары бизди жардам берсин бизге. Кыйналып атабыз, күйүп кетти бар жогубуз. Эчтекебиз жок отурабыз. Каяктан тирликти башташыбызды билбей отурабыз. Айласыз калган жабырлануучулардын алды соода жайларын оңдоп түзөөгө түшкөн. Бирок жергиликтүү бийлик жеке менчик жана муниципалдыкты бөлүп жатканына алар макул эмес. Ага ылайык жабыр тарткан сатуучулар мамлекеттен белгилүү бир мөөнөткө сууда берүүнү өтүнүшөт. Анткени көпчүлүгү жашаган турактарын күрөөгө коюп насыя алышкан. Биз кайсы жакка арызыбызды эме кылышыбызды деле билбей атабыз азырчы. Кайсыл жакка айтып, кимге айтып жардам сурашыбызды да билбей атабыз. Биз мисалы үчүн кайрылдык, мэрияга чейин кирдик. Мэрияга киргенибизде деле бизди ушу эксперт келсин. Эксперт келишин күтүп атабыз деп гана шылтоо айтты. Эми эксперт келди дагы. Эксперт келген менен биз эч кандай эмесин билбейбиз да азырчы. Кайсыл жактан өрт чыкканын, кайсыл жактан зыян тартканын биз азыр бизге караңгыда ал жакчы. Биз мына окшогон нерселердин айынан биз күйүп жабыр тартып атабыз өз чындыгычы. Бизге суранабыз ушул жогорку жак, ушу премьер-министр, президентибизден суранабыз, бизге ушу жардам берсин. Ушуну суранабыз бизчи. Бирок базарда товар өрттөнгөн ишкерлерге жардам берүү боюнча бийлик тарап так чечим кабыл ала элек. Ал эми муниципалдык жерде олтурган соодагерлерди 4-5 айга чейин ижара төлөмүнөн бошотуу жагы боюнча шаардык кеңешке кайрылуу жолдоону көздөшкөн. Алдагы өрттүн келип чыгуу себептери аныкталгандан соң гана аткарылат. Азырынча тийиштүү экспертизалардын жообун күтүү менен дайынсыз бойдон турат. Биз толугу менен ушу комиссияга жөнөтөбүз. Комиссия кандай чечим кабыл алат, аны биз азыр бүгүнкү күндө айта албайбыз. Бул өкмөттүн деңгээлиндеги маселе. Бүгүнкү күндө ушул экспертиза келип, ошонун жыйынтыгы чыга элек. Тергөө амалдарынын жыйынтыгы чыккандан кийин биз ушул жардам маселелерин кароого көмөк көргөзөбүз. Ушул күнгө алынган маалыматка ылайык Борбордук базардын 1279 чарчы метр аянты күйгөн. Алдын ала алынган божомолдоолор боюнча өрттөн келтирилген материалдык чыгым 30 миллион сомго барууда. Бишкек жана Жалал Абад шаарларында өрттөн жабыркагандарга жардам берүү жагын буга чейин жогорку кеңештин жыйынында каралып, өкмөткө тапшырма берилген. Бирок узаган өкмөт унчукпай кеткен болсо, жаңы өкмөт кандай чечим кабыл алат деген суроонун жообун көпчүлүк күтүүдө.